негизи көйгөй немеде болуп атат да, бул тендерде туура өтпөгөндүгүнөн тендерге башка Токтогулдан, Ала Букадан эми баягы немеси көптөрдүн стажы көп, анан жаңы машина деп условия ошондой деп тендерден комиссиясы ушундай кылыптыр дагы. Эми биз түшүнбөдүк да, эми тендер неме кандай өтүшүн. Анан кийин жергиликтүү мынердегилер бири кошулбастан только аяк бияктан алыс жерден чакыртканда, Жалал Абад көбүнчө Жалал Абад областынан. Анан кийин бул жерде жергиликтүү шопурлар, бизде иштеген шопурлар болот. Актилек Трансда. Булар азыр ишсиз калып калат да. Бала чакасы бар, кредити бар. Ушундан да условия булар ушуна коюшуп атат. Бизде анан кийин дагы неме. Булар ол жактан жалдап келгенден кийин Тулпар башка машиналерди коюп атат. Тендерде көрсөтүлгөн машиналер жок эле, баягы графиктилер сакталбастан. Анан булар айтып атат, келип бизге тизип бергиле ошо каттай турган машинени. Анан, пожалуйста, биз дагы 50/50 көнөлдү деп атат. Аны булар Тулпарлар биз өзүбүз билебиз кандай кылыш деп өзүмчүлүк кылып атат. Ошол себептен булар наразы болуп атат. Элик тендерде олар утту деген, бирок кайтаранан кийин биз условия койгондон кийин элик неме болгон. Элик кандай? Сиздер иштей беришиңиз керек беле ордуңуздарда. Ошо 50% бизден чыгат. Мисалы үчүн 10 машина чыккан болсо 5 машина бизден, 5 машина Тулпардан чыгыш керек да. Бирок олар немени бузуп атпайбы? Графикти бузуп атат. Жалдаган адамдар жок, баягы немедеги тизмедеги башка машиналерди коюп атат алар. Ошон үчүн шопурлардын немеси ошол баягы уткан адамдарды койгула деп атат. Булардын максаты, талабы. О талапты булар аткарбай атат. Биз өзүбүз калаганды коебуз деп атат. Биз уттук, биз билебиз, өзүбүз билебиз. Негизги маселе ушундан болуп атат. Каяка барышат анан? Бала чаканы багыш керек, неме болуш керек. Ал жалдап келгендер олар келишпейт. Ортодо ушундай мындай бир түшүнүксүз эми мынандайда 13 шопур болгон болсо, 10 шопур. Эми ошо 50% неме 50% неме болот. Бир күндө каттай турган шопурлар каттабастан эле баягы экиге бөлүнүп калат да. Ишсиз калган эми баягы эсептөгөн. Бир айдын ичинде булар только 10 күн гана иштешет да. Бир айдын ичинде 10 күндө биз бала чаканы багабыз. Сиз түшүндүрүп айтып берсеңиз. Машинени тетиктерин алабызбы? 50%ге биз алар айткандан биз көнгөнбүз мында макул деп. Анан графикти неме кылып көрсөк, жана графикте 10 күн иштейт экенбиз бир айдын ичинде. 10 күндө биз бала чаканы багабызбы? Же кредиттерибиз бар, кредитти неме кылабызбы? Же машинеге тетик алабызбы? Кандай кылабыз балдар? Ошон үчүн биз нааразычылык болуп ушул жерде отурабыз. Эртең менен мына жерде бир неме болду эле. Ошо мезгилде сиздер келе албадыңыздар. Иш таштадыңыздар беле? Иш таштап мына жерде турганбыз ооба. Бирок жүргүнчүлөрдү неме кетирген жокпуз. Башка машиналарга салып жиберип атканбыз жүргүнчүлөрдү. Эч кандай сырып болгон эмес. Биз бул жерде 10 жылдан бери иштейбиз. 10 жылдан бери ошол коомдо. Ооба, бул жерде биз түктөгөндө мына Жалал Абадка адам болбойт эле. Адам да болбойт эле. Биз пустой мына жерден адам алып барып, ал жактан пустой келип аткан күндөрүбүз болгон. Саларкайды дактабаган күндөр болгон. Азыр эми бардыгын даярлап, сонун кылып мына жерде неме кылып койсок, адамдарды үйрөтүп койсок, анан кийин даяр көрдөгү адамдар көп болуп атат бул жерде. Даяр бышып калган ашка кол салып, биздин ошо кылган мээнеттерибиз бардыгы текке кетип атат мына жерде. Ошончо бала, күнүгө каттай элеңиздер. Күнүгө каттаганда через график аркылуу каттачылык да биз. Ошол балдардын көйгөйү ошол. Ошондон бери 2 күндөн бери ушундай тополоң болуп жүрөт. Биздин талапты аткарган жок. Булар 50/50 дедиле. Биз графикти көрсөк 10 күн гана иштейт экенбиз бир айда. Бир айда 10 күн иштесек кандай болот, Бул жерде бар жок реально чечилген. Бул жерде талашкан, тартышканга эч кимдин акысы жок шопурлардынчы. Бул жерде жетекчилер чечиш керекпи? Убагында мен Жалал Абадка 15 жыл каттаганмын. Мына кудушу талашкан шопурлар эле мени киргизген эмес, кошкон эмес. Булар монополия кылып алышкан. Булар иштейт дагы беркелер балдарын багыш керек эмеспи? Бар жогун реал болуш керек. Пускай жетекчилер чечип берсин. Башка сөз айта турган кабым жок. Сиз кайсыл ишканадан? Мен Тулпардамын. Тулпарда азыр каттап атасыз? Азыр каттап атам, башка жака каттап атам мен. Ушулардын айына мен 15 жыл иштеген ишимен айрылып, мына азыр башка жакта иштеп атам азыр. Сиз азыр мени киргизбей коюшкан, мына айтышсын, мына ошо талашып аткан балдар.
Демек, Азыр мен башка акционерный обществода иштеп атам. акча. Вот, ошо монополия кылып алган. Монополия, кыскасы монополия. Мунун баары жогун кылган Мукаш. Мукаш ким ол? Вообще Месо Калачак ошонун директору бар. Ал кайсы? Булардын баары жогунан тыйын чогултуп алып, машиналарын госномерге өткөзүп алып, госномерге өткөзгөндөн эмне кылыш керек? Гаражы болуш керек, гаражга коюш керек. Мына жерден билет сатыш керек. Акчасын бериш, только акчасын гана алганга акысы бар булардынчы. Булар гаражга койбойт, үйлөрүнө коёт. Ооба, болду, график болсо. Азыр туруп. Анан кийин Рейс болсо болду. Ооба, 1-декабрдан бери 1-декабрь. Азыр эми үзгүлтүгө учурап калган жокпу же? Кечеден бери учурамактан учурасын. Социальный трудовой фактор да балам. Булардын жашоосу, унун жашоосу бардыгынын кредиттери менен алган машиналар, булардыкы туура. А ошону булардын директори эркекчеле мен бердим, эй, паланча, мына көздөрү турат. Бердим мен силердин эмеңерди, маршрутуңарды 50%. 6 рейстин 3-өн бердим, демек 3 рейсин. Тулпарга. Ооба, Тулпарга. Бер документин дебестен эркекче кылбастан азыркыга чейин булардан качып атат. Эже, тарта бергене. Берген биздикин эмне кылды, алып комадырдыкын. Тендерге бербей койдук, түрдүм мен. Буяганда эле жаңы машина. Бери кара. Ушуну караңчы эже. Ооба, карап берем. Мен сен эң. Эми качан карайсыз? Ушунча күн карабам. Сен реальный шофёрсуң. Реальный шофёр. Жок, сен реальный шофёрсуң. Турдум 5 бердик. Тендерге бербей койтур да. Жок, бери кара, тендерге бербей койсо, сенин уулуң кумшал. Биздин тагдырыбызды ойлонбойт, биздин кредитибизди ойлонбойт. Ой, бери кара, сен обком деме адырда. Адыр обком. Ооба, мен сеникин кече сүйлөгөнүңөн сурадым. Сурасам айтты, эже деди. Биз ачканбыз адырды обкомду. Стажы жетпей бир нерсе деди. Стажды эмне ал балдар? Деди, сен аны комиссия, сенин балаңкын документин берсе комиссия чечти. Мен балама кредит алып берип албадым. Итегдал бардык кредит алган. Олтур, бери кара, ар бир машинаны текшерсин балдар. А мыналардын тагдыры, мен мыналарды көрүп боормор отуп, тазим этем ушуларга. Ушу жаллабаттын машина биз ушулардан артык бу. 5 рейс, 4 рейс, бери кара, айтып атам мен сага. 4 рейс, 5 рейс кылат эле жаллабат. Ушу шордуулардын 17 рейс алып саларка коюп, 6 ай иштедик, өзүбүз саларка коюп, аттан ачыш үчүн. Сеникин да чечип берем. Ушу балдар мына мен ушуларды көрүп. Ушунчага чечип берген эмчеси эле. Бери кара, укканым жок, кече уктум сени. Мен жаллабатка барган сайын бирөөңөргө 60 сом төлөтпөй койдумбу? Төлөтпөй койгон жокмун, төлөдүм. Мен ушуларга таазим этем. Ушунчалык жакшы иштеген балдарды кетирип атат. Жок, бери кара. Кетирип атса, анау Мукашы бүгүн буларды уруп ойнобой обкомдо жүрөт. Обкомдун немесин алыш керек. Ага эптеп эле шопурду көбөйтүш керек, чөнтөктү алыш керек. 3 рейстен 17 рейске чейин алып бардык эже. Мына эже билет. Мен балдарым барды кредит алып машина алган. Элдикелеш. Мына көрдүңөрбү балдар? Ошонун бардыгы мен бердим 50%ин, Тулпарга бердим дебестен 2 ай мурун болду. Мына туурабы балдар? Демек ал айдоочуларды кайра курутабы ошонтип айтпайм. Кайра келип алып кокуй мынткиле, кокуй тигинкиле. Ооба, бул трудовой ресурс адамдын тагдыры балдар, туурабы? Мынаны эртең кредитин төгө албаса камап койсун, үйүн алып койсо эмне болот? Bu gazete uşer bu. Бери кара, үйүн алып койсо эмне болот? Мунун 5 миңден камер. Мынанын үйүн алып койсо эмне болот? Эже сиздин кызматыңызда өзгөн Планы бухгалтер менде автовокзалда. ушул өзгөн шаарынын Автовокзалдыкы эле бала. жалпы автовокзал. Бу жерде мен бери кара, мыналарга боорум ооруп атат. Булар мыналар эң отличный кылып жаллабатты уюштурду. Бош болсо да кетип атышты. Бардыгын уюштурушту. Буларга мен таазим этем. Ушуларды албастан берки директоричи айтып атам го, Тулпарга берип 6 рейстен 3 рейсте. Энең дурайындар бергиле документиңерди. Жок, мына өздөрү айтып атат, тиги бербейсиң, көчөгө чыгарбайм, мен силерди жок кылам деп. Утам мен деп ойлоду да. Тулпа эме Актилек утам деди ойлоп, бирок утулуп калды. Утулуп калды, ушул эле балам. Мына көздөрү турат. Алар кандай жол менен уткан, алар сатып келип машиналарды коюп туруп уткан да. Сатып келеби, кармалып бери карагын. Жок, бул жерде барды жалган болуп атат. Бул эжем жалган айтып атат. Бул жерде мындай. Мен Мукаш айткан, каласаңар ояка койгула деген. Тура Абдулла, мен эме онтип башыңа ийке отурасыңар. Койгула деген өзүңөр койгон жоксуңар, биз сенбей иштейбиз деген. Койгула деген биши.
ана койгула деген эмес. Кандай койгула дейсиз? Айтыңыз, калабыңар силерде болсо кое бербе деген. Бардык нерсе орустар айткандайчы, кагаз шамалга учат, туурабы? Өздөрү келишеби же? Ооба, кагаз шам азыр келет, чакырдым мен. Ак тилеги келбейт. Турат мунанысы. Бер карап алам. Тупар келеби? Келет, чакырдым азыр мында. Келишпей батыраак. Ооба, келет. Тендерге бергенбиз. Койгон жок да билдик не. Ак тилектен сүйлөшчү өкүлдөр айтты. Нааразылык айтты. Эми тупар. Өздөрү билсин, мен мага керек Тупар. Тендер боюнча жобонун негизинде өткөн, ал мыйзамда утканыбыз чын, кагаздарыбыз бар экен. Буларга мен айткам, эки жака берсеңер болот дегенмин. Мага дагы, Тулпарга дагы, Ак тилекке дагы, чынбы? А булар даже машинасыга чейин өткөнсүз, биз силерге иштей албайбыз. Мен инвестиция тартышым керек, акционер колунда 198 акционер бар экен. Штатта 16 киши иштейт, айлык алат. 107 миң акча мен бөлүп берем буларга. İşletçim gerek mi? Abi geldi investisi kadar gelişti. O Calatta çaldı kayırta işte. Bunlar berbegenlik ihti prava mı? Ne utual başlar işte tekrar. Muzgan basam juristler var ki tekşehir bir cevap verem. Tender kaçan öttü? Kança kampanya katışkan? Üçüz katıştık, ekoz tuttuk. Üçüz katıştık, biz tuttuk. Sizler bile ottunuz. Hem bir öyle utattı. Tupar. Topar aksionerde ko. Aksionerde komu. Ben utuğa oturuyorum. Tupar aksionerde komu uttu. Utkan. Sizlerin karamağınızlarda kança teknika var, kança una. Sizler hazır oturasınlar balдар. Hiç kimde teknika yok. Al bireylerden başladı. Bunlar pul algan, akça algan, kredit alganlar bular ekan. Men bularda işke çakıram. Men makıldık çıkarı iştesinger de iştete bakam. İşletişi her birge canlı söyleşip geliyoruz. Oşonun negizinde tenderge kirem ekan. Ana ki men utu alganımızda men iştecet. Al utu alsa men çıkıp geten de anın baldar işte. Şuna bölüngemiz ekan. Yol şunda hazır. Hazır siz kança mönötkө uttunuz? 5 yıllık mönötkö. 5 yıllık mönötkö. Эми каалаган маршруттук каттамдарыңызды линияларга каалаган болот. Ошол гана тендерге кирген Жалал-Абад эми обком деген барбы? Ошондо гана иштешет. Башка жака чыга албайт булар. Ошолда. Ооба. Ошол эле маршруткалар иштеш керек. Ошол гана ошо тендерде уткандар гана иштейт. Анан айтып атпайбы, ал жерде азыр башка жактан маршруткалар да келди. Ал маршруткалар Жалал-Абадда мен айттым го, алар балдар. өздөрү иштебей атат дейт. Ал бекарсыз, келди иштеп мына башка бирөөлөр иштеп атат дейт. Айнан. Булар путевкалар, графиги бар экен. Диспетчерге кол койдурат экен. Ол ишке чыгат. Ошо обеспечить маршрут линиянычы. Ана иштешет. Ал үчүн мына силерчи мынанын баарын коюп койбой, биринчи кагаздарыбыз көрүп, тактап алып туруп, ана кел сүйлөсөк болмок. Азыр окчобой калат. Ал баары ажылдап кетти. Телевизор как будто биз башка кылып. Менде акционер коом. Мен 760 миң бир жылда налог төлөп, налогообразование иш кылам меникичи. Мен элдерди багышым керек, акционер коомду кармашым керек, дивиденд беришим керек, чынбы? Ошол үчүн инвестиция тартам, любой жерде тартам, ишке кармаш үчүн. Ошол үчүн сен кагаздар көрүп туруп, үйрөсөңөр бар ичиңерде. Окуп, карап, туура эмес болсо анан кийин мен суалганымда жооп берейин акам. 30-октябрда тендер жарыяланып чыгыптыр, э? Ооба. Сиздер уттуучу болуп, жеңүүчү болдуңуздар. Биз жеңүүчү болдук. 50-ге 50. Жок, бүт утканмын. Дагы балдар эме кылган. Эмне? Буларды мен айтканмын. Булардын кредити бар, бала чака багат дегенмин да. Эски алып туруп 50% бердим. 50% өткөзүп бердим дагы. Иштегеле бар, кредит алгандар иштегеле деп берип атам ака. Ким берет окатын ака? Чынбы? Мен берип атам балдар иштегеле деп. Бирок 100% уткан сөз. Мен 100% утканмын ака. Ушундай нерсе. Эң туура. Мурунку Ак Тилек деген компания канча жыл иштеди дечи? Булар вообще монополист болуп калган. Эми гана биз эми калдык да. Акыры неке 10 жылдан бери. Представь, мында карага. Экеле тетраты бар. Келди, кетти деп иштеп жүрсүчү. Менде целый автобаза тур. 760 налог төлөй турган организация менеке. Иштеп утула берем. Биринчи жолу уттум ака. Ушул жолу адамдарды инвестиция киргизип жүрүп уттум ака. Ооба, мен коммунистмин ака. Не болсо, ким айтса айтсын, мен коммунистмин. Таза бардык, таза чыгып утуп келдик ака. Юридический бар. Бизге аралашпасын эч ким өкмөтчү. Мындай болот ака. Мен болсо конфликтный комиссия бар. Булар ошого бериш керек эле. Конфликтный комиссия келди, чечмес сотко бериш керек болот. Телевидение алып келип алып, илгерки болот, 6 каты бар, айлык кетирип 60 каты бар, президент ай дегенде болот. Мыйзам чегинде барыстым бар. Мыйзам чегинде иштейин. Эгерде бирок келип иштебей калса деп атам. Өзүңөр келип иштегиле деп атам. Мына балдарды жазып, ишсиз калгандарды иштегиле деп атам. Сенден башка албайын деп атам. Дагы эмне кылайын? Мен карып калган кишимин, жаш балам эмес, мен 75ке чыктым. Так что ушуларга ham болсун деп атам, өзүбүзгө ham болсун деп, элде иштесин деп. Мен дивиденд аз 1 сом 2 сомдон эмес, мен 7 сом 10 сомго чыгарайын деп атам.
Kol жұмыстарын азайтып берейін деп атам иштеп аткан жерге. Автобус көрдүңөр мü? Макул ушул жумушчуларды кайрадан ишке алсаңыз жакшы экен анда. Мен алайын деп атам. Мен башка албай, кана чопурлар айтты, жерден башка албайм дедим. Бирөөндө да киргизбейм аерге деп. Өзүңөр birden кириштеп кеткиле дедим. Эми билесиң го, Болду да маселесин сиз чечип койгон турбайсыз. чечип айтып бүттүм мен.